Айыл өкмөттөрүнө түрткү берүүчү план гранттардын каражатын үнөмдөгөн туура эмес. Бул туурасында депутат Мирлан Бакиров парламентте бюджетти кароо учурунда айтты. Анын айтуусунда өкмөт дотацияга отурган айыл өкмөттөрдү колдоочу грант акчадан 2016 жылы 110 миллион сом үнөмдөгөн. Маалыматка караганда Кыргызстанда 453 айыл өкмөттүн 82% дотацияда турат. Ошол эле маалда кыскартууга барабыз деген парламенттин бюджети 3 миллион сом гана үнөмдөгөн. Түрткү берүүчү грант, Steam грант. Бұл дотацияда отырған айыл өкмөттөргө поддержка. Мына ошолар 3 миллион сомго чейин проект жазып алып келип тапшырып, курулушун, ички жолун жана башкасын оңдоп түзөйт. Ушу арзубаган 3 миллион сомду кыскартабыз деп дотацияда отырған айыл өкмөттөрдүн Steam гранттын кыскартканыңар бул туура эмес. 900 миллион сомго айыл өкмөттөрдөн заявка келген. 900 миллион сомго. Силер 500 миллион сомго каралган тендер өткөрүп, 100 миллион сом кыска экономдолду атасыздар. Мен дагы кайталайм. Ушул дотацияда олтурган өзүнөз араң багып аткан айыл өкмөттөрдүн каражатына тийишпей койсоңор туура болмок.